Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz, adam ölürdün astında ayan kelebi. Adam ölürdün aldında sezebi. Bu şeytanın azgırığı bu. Ölürüngü az kaldı degen sezim kelip jatat. Allah adam ölürdün astında kanday dayardık görüş gerek. Maşallah. Кейбір адамдар сезет. Кейбір адамдарға белгілер келет. Да сезип неме болып қалады. Барына діл емес. Бірақ яатил маут бақтатан. Өлім қапысынан келет өзі. Қапысынан келет. Қандай даярдық көріш керек елі? Жүректі тазалаш керек. Тілді, пейілді, ойды, мүнезді тазалаш керек. Ағаған теп, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдың талимдери, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдың тарбия насааттары ошон үчүн. Менин атам намаз окубай өтүп кетти былтыр. Бирок акыркы сөзү келиме менен узады. Кандай болот? Жооп берип коюңузчу. Иншалла. Алла субхана акыркы жол келиме айтып кеткен болсо улуу. Анын нар жагы калганын эсеп китебин Алла Таала билет. Kelime aytıp ketken bu baktılıktın belgisi. İnşallah tübölük bir işi var degendin belgisi. Allah Taala'm geçirem dey turgan bolsa endan hiç kim surabayt. Allah'ım geçirsin. Anan kanday muamele kılat nar jagын Allah Taala özü bilet. Ustaz oroza karbap jatıp tüşürkösö oroza buzulabı? Jok, buzulbayt. Buzulbayt, oroza buzulbayt. Tüşündө tüşürkösö buzulbayt. Kaza namazda okup iki jaka salam bергенден кейін 3 жолу астагфирулла айтып, Allahumma entes salam okup ele pütürüp koysa bolobу? Bolot. Namaz özü salam menen pütöt. Пайгамбарыбыз айткан, namaz takbir menen baştalat, salam menen pütöt. Allahu akbar деп başladыңыз, assalamu aleykum деп püttü. Mına uşu bardıq farыздарды namaz atkарып püttüңүз, эми нар жагы сүннөттөр. Сүннөттөрдү кыскараак кыласызбы, көбүрөөк кыласызбы? Ал өзүңүздө. Көз зынасынан, көрө албастан кантип сактанабыз? Аракет, ниет дуа кылайлы, аракет кылайлы. Башкаларга көп айтайлы. Багымдат намазына жеңил туруш үчүн эмне кылыш керек? Дарат менен жатыңыз. Тахажжудты ниет кылыңыз. Тахажжуд колго келсе багымдат жөнүнө келет, Кудай кааласа. Эртерээк жатыңыз. Менин атым Мухаммад. Бул суроону беришке туура келет. Окшойт. Ушул нерселер жөнүндө көп ойлонуп кыжалат болом. Көп жерлерде жүргөндүктөн көп адамдар туура эмес жолдо жүргөнүн көрөм. Көп көрөм. Эң негизги айтайын дегеним, арак заводдорду, сойку каналарды, ушул сыяктуу көп бузуку каналар жөнүндө ойлонуп кыжалат болосузбу сиз дагы? Ушул нерселерди токтотууга кандай аракет кылсак болот? Кеңешиңиз. Алла разы болсун. Бул имандын белгиси. Арам нерселердин болуп атканын көрүп кыжалат болгон имандын белгиси. Арам нерселер болуп да эле кыжалат жок. Бул эми Кудай сактасын, иманы коркунуч деңгээлде иманы жоктун белгиси болуп калат. Пайгамбарыбыз айткан, анткени "Ман раа минкум мункаран" Сіздерден кимиңер bir арам ишти болуп атканын көрсө, мункар арам нерсени фалюгайирху бияди, аны колу менен токтотсун. Токтотсун деген. Колу менен болбосо фабилисани, анда тили менен. Тили менен айтсын. Тили менен дагы болбосо жүрөктөн жек көрсүн деген анда. Ушул жүрөктөн жек көрүү ошо арам нерсени имандын эң төмөнкү даражасы, андан кийин жок дейт да. Ушул хадиске таянганда туугандар жатак, ошон үчүн мындай жер бар да. Бир адам күнөө кылган жок, ал күнөөнү бирок күнөө болуп атат. Ага кыжалат эмес. Ал күнөөдө бул шерик эмес. Күнөө кылбай эле турат. Бирок ал күнөөгө ыраазы болуу, ошо күнөөнү кылгандай шериктешип болгондо сооп, күнөө алат да бул. Ошон үчүн bundan bir сактанышыбыз керек тақсырма. Мусулман бардыгы
Албетте дуа кылышыбыз керек. Арам нерсе азайсын, токтосун. Устаз, зекетти кандай кылып бериш керек? Менин үй алам деген акчам бар. 15 000 үйдө, 130 000 бирөөдө карыз алган. Машинам бар. Өзүм квартирада турам. Кимге берсе болот? Bir тууганым карындашым бар. Жолдошу өтүп кеткен. 3 кичине балдары бар. Өзү Россияда иштейт. Апам балдарын карайт. Канча бериш керек, кандай кылсам? Караңыздар, эгерде үй алам деген акчаңыз өзүңүздүкү отурган болсо, үй алыңыз, ага зекет бербейсиз. Бирок азыр мисалы акча былтыр Рамазан айда сиз зекет бере турган деңгээлге жеттиңиз эле. Макулбу? Ушуну эми Алла Таалам ушундай жеңил кылып койгон, 1 жыл өтсүн деген да. 1 жыл болгондон кийин анан зекетти берүү фарыз болот да. 1 жылга чейин сиз буну иштете берип, зекеттин нисабы өлчөмүнөн төмөн болуп калса, сизге зекет фарыз эмес да. Ошого чейин азыр үй алып, же болбосо башка иштете бере турган болсоңуз, мисалы, машина алып калдыңыз, ушундай нерсе, зекеттин өлчөмүнөн төмөнүрөкпү, анда сизге фарыз эмес. Эгерде үй албай калдыңыз, кандай дагы эле караштырып жүрөсүз, же болбосо дагы кыскасы айтты үй алгандан кийин деле зекеттин өлчөмүндө жетип турса, анда сизге фарыз. 40тан берин бериңиз. Акчаңызды санаңыз, 40ка бөлсөңүз сумма чыгат. Ошо сумманы сиз азыр айтып аткан күйөө балаңыз өтүп кеткен карындашым дедиңизби, эжеңизби? Вот. Ошого балдарына ошо жардам катары берсеңиз болот. Зекетти бир туугандарга берсе болот. Зекет деп айтканын кажети дагы жок. Зекетте ниет фарыз. Зекетте не фарыз? Ниет фарыз. Ниет кылсаңыз эле болуп кете берет. Кээде туугандар зекет десең кичине мындай оорураак тийгендей болуп калат да. Ассаламу алейкум устаз, биз Казакстандан болобуз. Менин уулум бар, 9 жашта. Сиз окуткан медресеге кантип окууга берсек болот? Биз 9 жаштан кабыл албайбыз. Аны окууну бүтсүн, бүткөндөн кийин. Бирок кээ бир медресе, мектепте экөө чогулуп окутуп атканда ушундайлар бар. Ошолорго менен сүйлөшсөңүз болот. Менин келинчегим Аллахтын каалоосу менен айына жетпей төрөп койду. Азыр больницада, дуа кылып коюңузчу. Алла Таалам шифа берсин. Перзентке дагы, келинчегиңизге дагы. Устаз, төрөт күнү балам курсагынан эле чарчап калды. Ат коюш керек беле? Ушунун шарттарын айтып бериңиз, иншалла сизден ыраазы болсун. Жок, эгерде энен ичинен эле чарчап калса туугандар, угуп алайлы. Ага ат коюлбайт. Ал гусул кылып кепинделбейт, ага жаназа окулбайт. Жөн эле ак чүпүрөккө мындай эле ороп коюп эле, ошо мусулмандардын көрүстөрүнүн бир чекесин алып барып эле жакшы тереңирээк казып көмүп коюп. Өтө эле баягы чоң кишилердин көрүндөй кылбайт. Эненин ичинде эле өлүп калган болсо, мейли бардык мүчөлөрү толук болгон чакта деле, мисалы 9 айга мына 1-2 күндөн кийин төрөйт деп аткан учурда деле кээде ушундай болуп калса. Эгерде энен ичинен чыгып туруп үн чыгарса, караңыз. Иңа деди, бир үн чыгарды, анан өлүп калды. Болду. Буга ат коюлат. Бул гусул кылынат. Кепин делет кадимкидей. Жаназа окулунат. Барып анан коюлат бардык. Ошо. Эгерде энен ичинен чыкты, үн чыгарбай эле чыгып эле өттү. Ага да баягындай. Буга ат коюлбайт. Гусул кепин, жаназа жок. Iya. Жок, азыркы жөнөкөй өлгөндөргө? Жок, эми жаш баланын өзүнө деңгээлине жараша эле. Биз Бишкек шаарынын 6-чы кичи районунун 2-1-2 үйлөрүнүн тургундары. Сизге кайрылуубуздун себеби балдар аянтчасын жана үйдүн айланасын жашылдандырып, көрктөндүрүүгө каражат табуу кыйынга турууда. Себеби биздин үйлөрдүн бардык жашоочулары көрүүсү жана угуусу жагына майыптар. Ошондуктан мүмкүнчүлүгү бар инсандарга кайрылууга аргасызбыз. Жашоочулардын атынан үй комитетинин башчысы Нарботоев Мирбек. 0550 23 24 60 деп. Алла жардам берсин. Сиздерге дагы бардык
бүгүнкү күнү карыздарга жана башка кажеттмандарга баардыгына Алла таалам жардам берсин. Мейли кокус 6 микрорайонда бирөө ошол тарапта жашаган болсо жашылдандырганга же болбосо балдар ойногонго кол кабыш кылып, мында булар ошо майыптар экен, жардам берип койсо өтө жакшы. Жардам бериш керек иншалла колдон келсе. Кудайым берсин. Устаз, бир дамыла сиздин аялдар силердин жумушуңарды кылганга милдеттүү эмес деген сөзүңүздү кайра айтып талкуулап атат. Бирок атыңызды айткан жок. Башкасын билбейм, мен түшүндүм. Сиз жөнүндө сөз кылганын. Аял кылбаганда ким кылат дейт. Чала молдолор дейт дейби. Устаз, ушунун баары сиздин сабакты кесип чыгарган блогерлер кылып жатат. Сабакты толук укса түшүнмөк да. Анан дагы музыка коюп жатышат баянга. Сураныч блогерлерге эскертип коюңузчу, элди уруштургандан башка пайда таппай жатышат. Тугандар, аманаттай кетиш керек. Кээ бир жерин кыркып, кээ бир жерин алып. Булар тугандар эми туура. Көп баян болсо кыска, анда толугу менен маанилүү жактан түшүндүрүш керек. Бирок сөздүн баш аягын кыркып туруп, кичине бир фитнакорлук, кара ниеттик, кыйшык мүнөздүк менен кыла турган болсочу, бул мунафыктардын сыпаты. Мунафыктардын сыпаты бул. Андай кылбаш керек. Андай аманатка кыянат кылбаш керек. Сиз туура айттыңыз. Мен анда блогер ким экенин деле билбейм, кандай иштерин деле. Бир кээ бирлер ушундай деп айтып калып атат да. Аялдардын маселеси боло турган болсо, туганда эркек, аял жардам бериш керек. Аял үйдүн мындай да мен силерге негизгечи динибиздеги эркек менен тең укуктук деген сөз болот го. Тең укуктук эмес. Бизде аялдардын укугу көп. Ислам динине көз сала турган болсок, башкалар айыптап жатышат. Мына аялдардын укугун тебелейт булар, аялдардын укуктарын мындай бербейт. Андай эмес. Чын-чынына келгенде аялдардын укугу эркектердин укугунан көбүрөөк. Так, бул бир. Экинчиси, Алла Таала ушундай кылган ар кимдин өзүнө жараша. Үйдүн төрт дубалынын сыртындагы кажеттерди бүтүрүп, бала чаканы багуу эркектин мойнуна милдет кылса, үйдүн ичиндеги төрт дубалдын ичиндеги аялга милдет кылган. Ар кимдин өзүнүн милдети бар да. Таптакыр эле кызмат андай эмес. Андай эмес. Аялдар дагы тамак жасап, үйдү шыпырып, тазалап, идиш аяк жууп, төшөк салып, кийимдерди жууп, үтүктөп, башкалардын аны башка иштин эмне кылат эле анан? Аял кишинин милдети эле бул. Кээ бир учурларда биз качан айттык эле аларга. Аны ал мисалы боюнда болсо, же болсо төрөп кыйналып атып, ооруп атса, дагы эле аны суукта иш кылдыртып, оорутуп, зулумдук, ошол учурларда айтылган сөздөр болот. Аны бир жери кыркып, экинчи жерине улап, андай кылбаш керек. Эмне жөнүндө сөз кетип атат, суроо кетип атабы, баштан аягына чейин тартыңыз. Суроо кандай болсо, биз ошого милдеттүүбүз. Алланын алдында дагы буга жооп беребиз. Эмне деп жооп беребиз? Эмне деген суроо келсе, ошого жараша жооп беребиз. Устаз, сиз муфтий болуп турган кезде сизди 3 күн катары менен түш көрдүм. Биздин үйүбүзгө келиптирсиз. Конок болуп, 3 күн түшүмдө кайталанды. Иним медресеге талабы жок болчу. Талап пайда болуп, имам Азамда 1-курста окуп жатат. Жээним да медресеге өттү. Устаз, мен түшүмдү ушулардан муфтилер чыгат деп жооруп койдум. Туура элеби? Иншалла. Алла кабыл кылсын. Кудай кааласа иншалла. Өзү муфти деген сөз фатва берген кишини муфти дейт. Бирок биздеги азыркы Кыргызстанда муфти деп бир эле муфти Алдындар кеңеши курултай аркылуу бекилип, шайланып муфти болот. Негизги шариятта термини боюнча, мисалы ким шариятка ошо фатва берип аткан болсо, адал арамды Куран, хадис, фиктен ошону муфти деп айтылат. Ушул уулдарыңызды Алла Таала муфти кылсын, чоң аалым кылсын. Элдин керек жараган, бактылуу ата-энесин урматтаган, сыйлаган, элибиздин да машалла намысын коргогон улуу инсандардан кылсын. Амин. Дарат болуп туруп, кулактан кулкун же суу чыкса бузулабы? Бузулбайт. Эгерде кулактан мындай суу чыккат го кулактан, сиз мындай кылып туруп, мындай кылып мурунга бүтүп тастасаңыз, ириң.
Ириңдин жыты анда сынат. Су болса сынбайт. Ириң. Анда кулактан ириң чыгып кеткен болса анда бузулуп калат. Түшүнүктүбү? Кан, ириң, зара, макулбу? Ушулар чыга турган болсо бузулат. Assalamu alaikum, ustaz, wa alaikum assalam. Sizden kеңеш сурайын деген. Мен учурда 21 жаштамын. Алдыга койгон максаттарым бийик. Ага жетишим үчүн азыртан аракет кылуум зарыл. Менде бир нече варианттар болуп жатат. Эмне кылышымды билбей жатам. Мисалы, учурда 4-курсмун. 1-2 жылда окуумду аяктаймын. Андан соң чет өлкөгө билимимди ашырып келгим келет. Архитектормун. Ал үчүн англис тилин үйрөнүшүм керек. Экинчиси, үй бүлөдө чоң уулмун. Окуумду аяктаганда 21 жашка чыгып калат экенмин. Бир жактан үйлөнүшүм керек болуп атат. Ата-энем 50 жашка жетейин деп калды. Үчүнчүсү, азыр жаштыгымда окуумду аяктаган соң Куранды толук жаттап алайын дегем. Анткени кийин ар нерсе менен алектенип калып кетпейин дейм. Устаз, ушулардын баарын кантип жетишсем болот? Өзүңүздүн вариантыңызды айтыңыз. Рахмат. Сиздин вариантыңыз жакшы экен. Алла Таала вариантыңызга жеткирсин. Караңыз, убакытты туура бөлүп иштетүү. Туура иштетүү. Бүгүнкү күндө эң чоң курбанчылык, эң чоң керемет деп айтсак болот. Ким убактысын туура иштетсе да. Бөлүңүз ушуну. Алла Таалам берген алхамдулилла 24 саат бар. Буну азыр сиз канча жаштасыз билбейм. 7 саат уйку нормаль да. 7 саат уйку эң жакшы уйку. Кээде чарчап калсаңыз 8 саат кылың, бирок 8 сааттан нары ашырбаң, ал оору уже. Бул жаш балдарга эмес, ооруларга эмес, да башкача айтып жүрөбүр. Азыр бир сөз айткандан ойлонуп калдым мен. Ага жаш балдарды уктаттырбай бир нерсени баштады деп жүрбөсүн дагы. Аларга 9-10 жаш, 9 саат, 10 саат алар кете берет. Жалпы бүгүн анандай чоң балагатка толгон болду 7 саат, 8 саат максимум. Макулбу? Андан кийинкисинчи сиз өзүңүз бир ручкаңызга алып туруп жазыңыз. Эң маанилүү иштер кайсы? Так жаздыңызбы? Ошолордун арасынан дагы эң маанилүүсү кайсы? Аны жазыңыз. Дагы кайсы убакытка кайсын берсеңиз, ошол убакта башканы кылбаңыз. Бүгүнкү ишти эртеңкиге калтырбаңыз. Убакыт менен күрөшүңүз, иншалла сиз ийгиликке жетесиз. Куранга дагы бир канча убакыт, сабагыңызга да бир канча убакыт, англис тилге бир канча убакыт, кызматка, тренировкага, макулбу? Жа бирге кайрымдуулукка, илимге, кандай гана ата-эне менен сүйлөшкө, жаса алар менен отурганга убактыңызды бөлүңүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн убактысын 3-кө бөлгөн. Bir bölügün Allah menен, bir bölügün үй бүлө менен, bir bölügün ümmet menен. Ошон үчүн бир жака эле көп ооп кетсек, экинчи жак аксап калат. Ибадатка деп эле мечиттен чыкпай, үй бүлөнүн укугу каякта калды? Үммөттүн укугу. Кой ушу үммөткө деп эле, ошо адамдарга деп жүрө берип, ибадат калып кетпесин бул жагы? Бала чака деп аркасынан жүрө берип, ибадат калып кетти. Бардыгына убакытты бөлүшүбүз керек. Убакытты туура пайдалансакчы, ийгилик ошол жерде. Сыры ушул жерде, берекеси ушул жерде. Хорошо? Витр намазында кунут дуасын билбесе, Ихлас сүрөсүн окуса болобу? Жок. Роббана атинаны окусун. Роббана атина фил. Себеп дегенде, ал витр дуа кунут барго, ал жай, ошол учур дуанын учуру. Дуанын учуру. Эгерде ал кунут дуасын билбесе, анда Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина адабан нар ушуну окусун. Буну дагы билбесе, Аллахумма гфирли деди. Ихласты окубай эле. Анан кийин үйрөнүп алат агачы. Иманды күчөтүү үчүн эмне кылуу керек? Иманды мээнети керек. Таравих намаз парызбы же парыз эмеспи? Парыз эмес. Суннати муаккада эле болду. Суннати муаккад. Кибир окубай деген андай эмес. Баары окуш керек. Бул тургандар муаккад, суннати муаккада. Таравих намаз.
Намазда ар кандай ойлор келе берет. Эмне кылуу керек? Ойлорго көңүл бурбай коюш керек. Караңыз. Эмнени окуп атсаңызчы, ошол окуганга көңүл буруңуз. Эмнени сүйлөп атасыз, ошого көңүл бурсаңыз, тияктан ойлор кирбейт. Эгерде сиз эмнени окуп атканга көңүл бурбасаңыз, эмнени окуп атасыз го? Көңүл бурбасаңыз анда кирет. Алланын алдында эң минимум Аллаху акбар дегенде, Алланын алдында турам деген сезим салам бергенге чейин үзүлбөсүн. Ушуга аракет кылыш керек. Кеде имам ыктыгада кылгандан кийин биз унчукпай турабыз да, окубайбыз да. Алланын алдында турамын деген сезимди рүкүдө, саждада, каадада, кыямда ушуну алып келгенге аракет кылыш керек. Ушуну кетирбегенге. Алла көрүп турат, угуп турат, билип турат деген ушу сезимде болуш керек. Алланын алдында турам деген сезим. Улуу даражасын эми айтайын. Улуу даражасы бул намази алимана дейт. Азыркысы намази захидана деп коет. Алимана намаз мындай. Сен билгин дейт. Кайсы учурда эмнени аткарып атсаң, ошол фарыз, важип, сүннөт, мустахаб эмне экенин билгин дейт. Аллаху акбар дедиңиз. Мына биринчи Аллаху акбар бул фарыз. Колду көтөрүңүз, бул сүннөт. Алаканды бул жакка каратканыңыз сүннөт. Ушул окуп аткан кыямда турасыз, бул фарыз. Колду байлаганыңыз сүннөт. Киндиктин алдына койгонуңуз өзүнчө сүннөт. Макулбу? Ушул жерде кыямда турганыңыз бул фарыз болот. Аузуна субханакаллахума сүннөт. Ичинен айткан өзүнчө сүннөт. Аузун айткан бул да сүннөт. Ичиңизден айткан өзүнчө сүннөт. Андан кийин бисмиллахны айткан бул дагы сүннөт. Ушул катары менен өзүнчө сүннөт. Макулбу? Андан кийин Фатиханы окуган 3 аят окуш минимум бул фарыз. Фатиханы окуш бул важип. Андан кийин амин деш бул сүннөт. Андан зам сүрө окуш бул важип. Ушунун бардыгы мээде болсун дейт да. Кайсы сүннөт, кайсы фарыз, кайсы важип. Охо, бул салам бергенге чейин эгерде мындай боло турганса, бул башка намаз ал. Бирок ошого биз аракет кылышыбыз керек. Вакыт болдубу? 2 мүнөт бар? 2-3 айлык бала сүт эмгенден кийин апасынын кийимине кусуп салат. Негизи кусунду нажаспы? Негизи кусунду нажаспы? Бейнамаз болобу? Кусунду нажас өзү. Кусунду нажас. Эмгеде оозун алып элемден чыгып кетсем, ал сүт эле мындай эле. Ашказанга бардыбы? Болду, ал нажас болот эми. Кайткандачы. Ашказанга барып кайткандан кийин эмне болот? Нажас болду. 2-3 айлык баланы жалгыз бөлмөгө таштабаш керекпи? Жиндер тийишип, чымчып ийеби? Кээде аябай чыңырып ыйлап ийет. Чыңырып ыйлап ийет дейт. Ийет дейт. Баланы туугандар жана жаңы төрөгөндү мындай жалгыз бөлмөгө таштабайт. Болсо иншалла карап светти өчүрүп койбой, светильник бар же болсо мындай жанында бирөө болсун. Кээде чындап эле ушундай азыркы айтканыңардай жин шайтандар чочутуп коюшу мүмкүн. Бул бар нерсе, ошон үчүн балдарга дайыма дем салып, жана ошо сөзсүз жанында бирөө болуп турсун, жаш балада. Болбосо карап светти табызып, же болсо светильник менен болуп турсун да.